Жыл аяқтап баратканда жергиликтүүлөр быйылда жолубуз оңдолбой калабы деп сарсанаа болушкан. Иш башталганда жашоочулар кошо чыгып жумушчуларга кол кабыш кылып, тамак ашын берүү алкап олтурушат. Өтө сүйүнүп атабыз. Биз көп жылдан бери ушундай күттүк эле, ушундай болушту. Азыркы өкмөт башчыларынын баардыгы көпчүлүгү эл үчүн иштеп атат. Ел үчүн иштеген ушу азаматтарга өтө ыраазычылык билдиребиз. Мына ушу жолубуз жаркырап бүтүп калса, Кудай кааласа, неберелерибиз чаң болбой окууга барышат, өзүбүз так чаң болбой бир жактарга барып келебиз. Айыл тургундары азыркы бийликтин жемкорлор менен аябысыз күрөшүп жатканын колдошот. Элдин акчасы мынтип кайра элдин муктаждыгына жумшалып жатканына ыраазы. Анткени ички жолдорго буга чейин такыр көңүл бурулчу эмес. Азыр коррупция менен күрөшүү өтө жогорку деңгээлде жүрүп атпайбы? Бул айтпасак деле баардыгыбызга маалым. Чындыгында ошо коррупциядан которулган акчалар ошол региондорго, алыс айылдарга, мына ички айылдарга жумшалып атат. Мурун мындай ички жолдорго өчүрт жок эле да, Бишкек жол же Нокат жол араң бүтүп атат. Ушундай жерге алып келишип аткандарга ошолорго рахмат. Коррупцияны жоюп, ушу элге иштетип. Бул демилгени айылдагы жаштар уюму элдин атынан бир нече жолу көтөрүлүп, акыры эл өкүлдөрүнө чейин жеткиришкен. Натыйжада быйылкы 2 айылга мамлекеттик казынанын эсебинен каражат бөлүндү. Ушул учурда 3 көчө асфальт болуп атат. Бирөөсү мына Берубаев көчөнү өздөрү көтөрдү. Жарым акчасын мамлекеттен, жарым акчасын ар бир үй өздөрү 25 миң, 30 миңден чогултуп беришти окшойт. Ошондой болду. Ал эми ошондон сырткары бир 2 көчө мамлекеттин демилгеси болуп атат. 2023 жылга быйыл биздин Мадайыл өкмөтүндө Кыргыз чек айылында Абдувалиев көчөгө 760 метр асфальт каралган республикалык бюджеттен. Бүгүнкү күндө ушул асфальт басылып жатат бүгүнкү күндө. Андан сырткары Асан чек айылыбызда Нышанов көчөсүндө 800 метр жол дагы асфальттанып атат. Бүгүнкү күндө асфальт басылып жатат. Айтсак, жолдун сапаты бардык талаптарга жооп берет. Асфальттын калыңдыгы 6 сантиметр, жолдун туурасы 6 метрде түзөт. Эртөштүк Нурбек уулу, 7 канал, Ош облусу.